Арбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Мен сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Атым Искендер Шаршеев, мен саясаттануучумун жана экономистмин. Биз бир нерсени бүгүн талкуулайлы, ушу комментарийлерден катышкыла ушул нерсеге. Негизги мен өзүмө суроо бере берем да, эмнеге кээ бир өлкөлөр өтө байлыгы, кайсы бир ресурстук байлыгы бар болсо, ал ресурстук байлыгынан көп акча түшсө, ошондо негизи бай болсо деле, өзү байып кетсе деле эли кедей болот да, эли кемсинтилет. Эмне үчүн диктатуралар орнойт. Андан сырткары эмнеге ушул өлкөлөр инновациялардан артка калат? Ушуну бир карап көрбөйлү. Мисалы үчүн ошо Бириккен Араб Эмираттарында карасак, аяктан шейх ошо бүт баягы уруулардын башчылары менен чогулуп, кеңеш кылып, кандайдыр бир парламент сыяктуу нерсе кылып, акылдашып, ушундай өнүгүү жолун тандаган жана баарына сунуш кылган, ушуну өнүгүү кылалы, соода кылалы, нефтки сатып, андан баягы акча таппастан дагы инновацияларга көп акча салалы деп ушундай кеңешип туруп, кеңешти кабыл алышып, анан ошо тегергендегилер анан ушинтип Дубайды курушту, Эр-Риядты курушту, жакшынакай ушул Араб Эмираттарын курушуп, эң бай жана эң кызыктуу жери кылышты да, чөлдү. Сауд Аравиясын алсак, Сауд Аравияда бир аз башкачараак. Бирок кантсе да ар бир араб өзүнө баягы жалпы түшкөн мамлекетке кирешеден кандайдыр бир үлүшүн алат деп чечишти, жана ал үлүш төлөп берилинет. Дал ошондой эле Малайзияда аякта датуктар бар, датуктарга нефттен түшкөн ошол акчалар бөлүштүрүлөт экен да, мисалы үчүн Малайзияда. Дал ошондой эле мисалы үчүн Бруней султанатында, бирок Бруней султанатында албетте кичине башкачараак ситуация. Ошо Брунейде тескерисинче ошо көбүнчө баягы нефти бар, бирок кедей мамлекеттерге окшоп калат. Мисалы үчүн Венесуэла нефти бай, бирок социалисттик кандайдыр көз караш өтө өнүгүп кеткен. Ошондуктан анан алар такыр бурулуп калды да, тескерисинче. Дал ошондой эле Иран өтө бай мамлекет, бирок ресурстар бар, нефть бар, бирок кандайдыр диктатурага келишти. Ошо атайын өзүнүн шиит ислам диктатурасына өтүп кетишти, жана диктатуранын ичинде албетте элди кекетип мокотуп эле ошо түшкөн акчаны бөлүштүрбөй, тескерисинче өз өлкөсүнүн ичинде мындай көп акчаны басып чыгарып, акчанын көлөмү менен көп маселелерди жапканга аракет кылып, ошондуктан акчасынын куну жоголуп, ушундай кандайдыр бир иш аракеттер жасап жатышат да. Анан эл албетте толкуп жатат. Дал ошондой эле мисалы үчүн башка өлкөлөр, ошол эле мисалы үчүн эгерде алсак, Нигерияда нефть бар болгону менен аякта бийликке бир нече ушундай топтор күрөшөт, бийлик үчүн бири-бири менен согушат. Ошентип Нигерияда тынчтык жок да, мындай дайыма согуш боло берет кечке. Тала командирлери талаша берет да, ошо нефтке болгон мындай көзөмөлдү. Иракта нефть жок болчу, ошон үчүн Иранга кол салып туруп, ошол нефтин алган да, нефть чыгып аткан жерлерин басып алган болчу. Ошол эле Мисирде нефть жок, бирок Суэц каналы бар. Суэц каналын акырындап баягы сатышат. Өткөндө транзиттик төлөмдөрдү жыйнашат, өткөн кемелерден ошол менен мамлекет турат да, бирок дагы эле эли кедей. Нефти жок өлкөлөр да. Анан эң кызыктуусу ошол эле Израильде нефть жок, анан израилдиктер тамашалайт. Муса пайгамбар дейт, еврейлерди ошол жөөттөрдү чөлдөн жүгүртүп атып, мынтип ары бери басып атып, анан эң тандаган жери ушул Израиль болуп тур да, нефть жок Израиль. Рахмат сага Муса пайгамбар деп алар кыйкырышат да, күлүшөт, тамашалашат. Нефть жок, бирок инновациялар бар, дүйнө жүзүндөгү еврей лоббилер бар, алар жардам берет. Израиль ошо менен кайра эле бай да. Көп аябай баягы мындай илимий нерселерди ойлоп табышат, чыгышат. Ошондой эле мисалы үчүн алсак, Орусия мурунку Советтер Союзу болуп, элдердин баарын башкарып, Советтер Союзундагы Татарстандан, тияктан бияктан нефть алып сатып, Украинадан эгин алып сатып, ушинтип анан Кыргызстандан уран алып, Казакстан Кыргызстандан уран алып туруп, атом бомбаларын чыгарып, ошо бүт дүйнөнү дүгүргөрөткөн ушундай СССР болчу. Анан кулады эле, кайра эле ошол Татарстандан жана ошо Саматлор
Сибирь азыр баягы Штокман каралып атат да, ошол жерге Сибирдин нефттерин сатып, кайра эле региондордун нефттерин сатып. Ушундай бай өлкө, Москва тип эле өзүнчө Европа, Дубайдын жанына келип калган, бирок тегерегинин баары кадимкидей мындай кедей эле жерлер, мен деген Орусиянын дагы ички айылдарына кыдырып келген, баягыда элдер ичет, акча бөлүштүрүлбөйт. Өтө жаман мындай каралбаган айылдарда, кээ айылдарда адам да жок да, мен өзүм барып келгем, көргөм. Албетте мындай адам бар айылдарда баары ичет да, анан аябай коптуу да, кээ бирде ошо ичип алып туруп кечинде мушташат, ошондой нерсе да. Анан суроо да ошондо. Эмнеге ошондой? Кээ бир экономисттер айтат, ошо кээ бир мындай арзан ресурс колго түшүп калса дейт мамлекетте бийлик элдин көз каранды болбойт дейт. Көз каранды болбогондуктан ошол мамлекет бийлик ошол мамлекеттин байлыгын өзүнө тарттап баштайт жана өзүнүн жарандарын эсепке албайт дейт. Алардын ойлорун, пикирлерин, суроо талаптарын жана алар эгерде бирдемке десе кемсинте баштайт дейт да. Дайыма ушундай болот дейт ушундай мамлекеттерде. Экономикалык жактан карасак, эгерде мисалы үчүн элдин көз каранды болсо бийлик, анда элдин көзүн карап, мисалы үчүн демократиялык системада бийлик эл менен баягы ыйгарылат да, шайлоо аркылуу. Ошон үчүн бийлик элдин көзүн карап, тыңшап, угуп, кандайдыр бир анын ошол каалоо тилектерин, көйгөйлөрүн эске алат. Эң кызыктуусу, мен ошол Шуравьевский Джеймс деген китепти окудум. Ошол автор ошол китепти жазган, Шуравьевский Джеймс. Китеп болсо аталышы ошол баягы Crowd Wisdom дейт, англисчеси же болсо кыргызчасын айтканда элдин даанышман акылы деген сөз да, мындай которгондо. Элдин даанышман акылы эмнеден келип чыгат экен? Кызыктуу нерселер жасашыптыр окумуштуулар. Алар деген эгерде дейт кандай гана акылдуу, акылсыз, жөнү бар, жөнү жок, билими бар, билими жок, атайын жайдоо бүткөн, бүтпөгөн адамдарды бир жерге жыйнасаң дейт. Жанына жалаң ушул жогорку окуу жайы бүткөн генийлерди жыйнасаң дейт. Анан экөөнүн тең мындай кандайдыр бир татаал маселелерди алардын астына коюп туруп, туура чечимин талап кылсаң дейт. Кызыктуусу дейт, бир жалгыз гений көп маселелерди чечет, мисалдарды чыгарат, бирок кээ бир учурда ката кетирет да. Бир нече гений жыйналса, алар баары тең ката кетириши ыктымал экен, анткени бири-бири менен атаандашып, талашып ушундай боло беришет экен да. Бирок көбүнчө генийлер жакшы эле чыгарат да ошо маселелерди. Бирок эң кызыктуусу, эгерде ошол эле генийлерге атаандаш катары чоң көлөмдөгү бир 100дөн 1000ден ашык кишини коюп койсоң дейт, кадимкидей эле жапырт калайык мындай элди, тополоң элди бир топту койсоң дейт, ага ошол эле маселелерди берсең дейт, азбы, көппү, эртеби, кечпи ушу эл акылдашып отуруп туура чечимди таба алат дейт да көп учурда. Ушул нерсе өлө таң калтырыптыр ушул окумуштууну, атайын социологду ошол өзү баягы изилдеп көрүптүр, Джеймс Шуравьевский ушуну жазып атат да. Бул эмне билдирет? Эгерде чечимди 1-2 киши же 10 чакты киши чыгарса, чечимдери көп учурунда катаакчылыкка алып келет экен, элестеткиле. Ошондой эле эгерде чечимди бир нече эл жыйналып туруп чыгарса, талаш тартыш болот, тылдамдык балким анчалык жакшы эмес болот, стресс болот, ар кандай нерсе болот, бирок жалпы калайык эл биргелешип баары бир туура чечимди кабыл ала алат экен да. Албетте, мисалы үчүн диктатуранын сүймөктүү жери бир киши сүйлөйт, бир киши чечет, жөнөкөй да. Бирок демократия же болсо эл, калың эл эгерде чечсе, урушат, кыйкырат, жек көрөт, көрө албастык кылат, ар кандай нерселерди сүйлөп, анан акырында баары бир туура чечимге келет экен да. Ошондуктан мисалы үчүн дүйнө жүзүндө демократиялуу өлкөлөр, элдин сөзүн анча-мынча уккан өлкөлөр баары тең, 5 кол тең эмес, баардык демократиялар жакшы нерсе кылышпайт. Кээ бир учурда мисалы үчүн дүйнө жүзүндө жек көрүндүү демократиялар көбүнчө көп начар иштерди кылышы ыктымал. Бирок ошо менен бирге алардын эли дайыма туура чечимдерди кабыл алат, акыры кабыл алып туруп, ичиндеги ушул аябай атаандаштык күчтүү болгондуктан жана колдоо күчтүү болгондуктан алар инновациялардан, илимден, билимден, акыры байлыктан алдыга жылып кетип атышат да.
Ал эми ушул диктатуралар дүйнөдө бир киши баарын чечет дегендер, ошо же болбосо бир киши жана анын кеңешчилери баарын чечет дегендер негедир ушул ресурстарды минип алып эле, нефтини минип алып эле, ошол нефтини сатып эле, анан бирок мамлекеттер артта калып атат да, өнүкпөй жатат. Ал албетте арасында мындай өтө баягы мындай бриллианттай болгон нерселер болот. Мисалы үчүн ошол эле Ли Куан Ю Сингапурда, ошол эле мисалы үчүн ошо Дубайдын шейхтери, ошол эле мисалы үчүн биздин мамлекет азыр жакшы бир жолду тапкандай болуп жатат да, мындай жакшы жолго чыккандай болуп атат. Негизи бирок көп учурда баары бир баягы чоң ресурска бай мамлекеттер кызыктай болуп атат да. Мисалы үчүн Иранды алалы. Азыр Иранда баягы жапыртатуулар болуп 12 миңдей киши каза болду деп айтып атышат көп булактар. Трамп биринчи айтты эле, Иран Аббас Аракчи жазды дейт, ирандыктар менен сүйлөшөм деп атат, сүйлөшүүлөр жүргүзөм деп атат. Алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатам, даярдалып атат деп айтып чыкты эле. Анан түн эле кече кайра атырылып чыкты. Жок, Ирандын эли өлүп атат, ошо Иран каршы чыкты. Биз эми ирандыктарга айтарым, биз элди өлтүргөндүн ар бир атын, жөнүн жазып алгыла, эстеп калгыла. Жакында аларга жаза келет. Биз АКШ кайра бул ишке кийгилишет деп атат да. Демек бул деген бул геополитикалык спектакль, албетте көп мындай стратегия болушу ыктымал, бирок бир четинен Трамп дагы аябай бир кызыктай өзүнчө бир башкача адам. Ал деген кээ бир учурда чечимдерди тез алмаштырат да. Ошону менен бүт дүйнөлүк лидерлерге кооптуу көрүнөт да, анткени туруктуу эмес деп, мындай кандайдыр бир жолдуу эмес дегендей сезишет да баары. Демек ошол согуш боло турган болду. Бирок Иран билесиңер, расмий түрдө бийликти колубузга кайра кайтардык деп айтып жатышат. Бирок баягы козголоң бүт эле 100 шаардан ашык ушул козголоңдор уланып атат. Эми козголоңчулар ок атуулардан качып, үйлөрдөн жашынып атат. Түнү эгерде баягы аскердик түзүмдөр бир аз четирип кетип калса, кайра чыгып алып, ошол аларды аткан кишилердин үй бүлөлөрүн таап, аларга кол салып атышат козголоңчулар. Андан сырткары кээ бир жерлерде баягы атуулар болбогон жерлерде кайра жыйналып атышат да козголоңчулар. Айласы жок да, мында артка жолу жок, акчасы жок, наны жок. Бир мисалы үчүн реал 0 евро экен да, мындай эгерде өзүңөр текшерип көрсөңөр болот. Ушунчалык курс түшүп кетти. Бул эмнени билдирет? Бул деген биржанын кийгилишүүсүнөн сырткары мамлекетте ошо акчаны чыгаруучу станок өлү иштеп атат дегенди билдирет. Аны эч ким айтпай жатат да. Ушунчалык акча өзүнүн баасын жоготуш үчүн ошол акчаны чыгаруучу станок тынбай күнү түнү иштеш керек да. Анан чоң көлөмдө акча чыгарып туруп, ошол акчаны жайылтыш керек. Дал ошондо акча өзүнүн кунун ушул Ирандагыдай жоготуп ийет. Азыр болсо баягы элестеткиле, $1 бир нече миллион реал болуп калып атат да. 1 евро ошо канча 100 миллион реалдай болуп кетип атат. Курстар тез ушундай алмашып атат. Эми баягы ПЗШке анмасуу чыгып анда айтып атат. Элге биз элди уктук дейт, түшүндүк дейт, азыр биз акча таратабыз дейт да. Акча таратса кайра эле реалды таратабы. Деноминация кылбаса, акчанын мурунку кунун, мисалы үчүн 0,40 койбосо, канча акчасы таратпаса дагы огой бетер дагы кризис күчөйт да. 20 миллион реал, мисалы үчүн 1 килограмм күрүч болуп калды да. Бул кандай? Элестеткиле, 20 миллион сом 1 килограмм күрүч болсо. Ушунчалык акчанын көлөмү көбөйдү өлкөдө. Ушунчалык акча өзүнүн кунун жоготту да Иранда. Ушуну карап туруп отурасың, ойлойсуң да, демек ошо тегерегинде кайсы бир аябай алтын кеңешчилер, мындай тырмакчанын ичинде алтын кеңешчилер келиптир дагы, айтыптыр да, акчанын көлөмүн көбөйтөлү деп, экономиканы жандандыралы деп. Анан ошонун эсебинен дагы ушул кризис болуп кеткен окшойт да. Дал ошол баягы 11 күндүк же 12 күндүк согуштан кийин банктар баягы учеттук ставканы өзгөртүп, үстөк пайызды өзгөртүп банктардын ичинде, анан ошол акчаны көп чыгарганы окшойт. Ошол себептен акча кагаз болуп калды да. Эчтекеге мындай айтканда баягы дүкөндөн алып туалетте колдонгон кагаз ошол эле акчадан бир нече эсе кымбат болуп калды да. Ушундай нерсеге жетти Иран. Бул нерсе ар кайсы өлкөгө мисалы үчүн тандык болушу ыктымал да. Ошо тез эле азыр акчаны чыгара коелу, баса коебуз маселени деп койгон өлкөлөрдүн баары коптош керек. Ал Түркияда да болуп атат, ушул лира менен. Бул нерсе Иранда да болуп атат да. Бирок мага башка суроо мындай чоң кызыгууну жаратат. Бул деген эмнеге, кантип Иран ошого жетти деп.
Мисал үчүн Жапония АКШ менен согушкан. Хиросима Нагасакиге бирден атомдук бомба жеген. Анан баягы алыскы чыгышты Советтер Союзу басып алган, Сахалинди, Итуруп, Шикотан аралдарын басып алган. Ушун менен анан жапондор койгула деп капитуляция, баягы биз жеңилдик деп баш ийген. Баш ийгенден кийин жапондор мисал үчүн Германияда болсо мисал үчүн жеңген өнөктөштөр келип алып туруп Германиялардын башын жүйй баштады да. Фашизм жаман, биз жакшы, СССР жакшы, АКШ жакшы. Маршал деген 10 миллиард доллар берди. Ошол кездеги акчаны эгер бүгүнкү кун менен эсептегенде 100 миллиард доллар деп болуп калат же билбейм бир триллион доллар деп болуп калат да. Ушунчалык инвестиция берди. Албетте Европада германиялыктарды өзү мындай күнөөлүк сездиргенге аракет кылышты, идеологиялык жумушту өткөрүштү. Бирок Жапонияда андай кылган жок. Жапония болсо мейли биз согуштан жеңилдик, эми экономиканы өнүктүрөлү деп экономиканы өнүктүрө башташты да жапондор. Экономиканы өнүктүрө баштаганда алар эч кимге начар сөз сүйлөгөн жок. Бир гана кыйтык сөздөрү баягы Кытайдын жинин келтирип Кытайга айтып атышты. Кытайдын бир нече 30 миллиондон ашык кишисин кырган Жапония, ошондуктан кичине эле баягы согуштун ветерандарын урматтап койсо эле Кытай атырылып атты. Бирок ошо менен бирге ошо жапондор болсо эч кимге жакшыбан сөз тийгизбей, экономикалык жактан гана ошол атаандаштык кылып жатышты да. Ошондуктан Жапония өнүгүп жатты. Жапониянын инновацияларга аябай көп көңүл бурду. Мурун бүт куралга кеткен акчаны дал ошол инновация, жаңы технологияларга кетире башташты. Бизнестерди колдой башташты. Аякта баягы Кореяда чеболь десе, Жапонияда зайбатсу деп коет. Мисалы бизде ошол түзүлүп атпайбы мамлекеттик бул ишканалар, кыргыз индустрия деп. Ошол сыяктуу баягы зайбатсу деп туруп, Жапония эң урматтуу көп жылдан бери кызмат кылган үй бүлөлөргө бөлүштүрүп салды да акчаны жана технологияны. Ошол үй бүлөлөр анан баягы чоң корпорациялар түзүп, инновацияларды, жаңы илимдерди алып, аябай байышты да. Ушинтип керек болсо АКШнын экономикасын сындырышты анан. Таза акчанын күчү менен, таза ой акылдын күчү менен да, өндүрүштүн күчү менен. Ушунчалык жапондор укмуш болду да бир кездерде. Эң кызыктуусу ошо Германияда да ошондой жол менен өттү да. Алар өнүктү. Эң бай өлкөлөр бүгүн ошол Жапония, Германия эң бай өлкөлөрдүн катарында жүрөт. Ал эми Иран эмне болуп кетти Иран? Иран башында ушундай ишти баштаган, модернизацияны баштаган Шах Реза Пехлеви ошо жаңы Каджар султанатты Орус империясы талкалагандан кийин, Орус империясында революция болуп кеткенден кийин, анан кийин ушул Орусия кайра СССР болуп калгандан кийин СССРдин аскерлери келип, Ирандын, Азербайжандын тиштеп алышты да, тиштеп алып жутуп алышты. Ошондук баягы Каджар Ирандын, Азербайжаны Атропатена деп коет, мурунку байыркы мамлекет аябай. Ошону алып алышты да, ошо СССР. Иранда болсо кийин америкалыктар келип, нефти таап, ошол компаниялар түзүп, Шах менен иштей баштаганда тез байый баштады. Бирок Шах тез байыгандын аркасы менен негедир элди ойлобой койду деп айтып атат ошол Реза Пехлеви. Жана акчанын баарын өзүнүн шаң шөкөтүнө жакшы мындай убакыт өткөргөнгө, байлык менен аябай кутурганга кетирди. Бирок Иран ошо маалда тез европалык мамлекеттей өнүгүп, байып, көтөрүлүп келаткан болчу. Илим университеттер курулуп, ушундай абдан күчтүү мындай көтөрүлүп бараткан болчу. Анан бир маалда эле баягы айылды унутуп калышты да. Айылды унутуп калгандан кийин айылдан ошо баягы шия кыймылдары, ошол эле баягы Каджар, ошол эле Азербайжан аралаш перстер келип туруп, ошо шиит динин туу чокусуна көтөрүп, баягы ислам революциясын өткөрүштү. Ислам революциясын өткөрүп, ошо Шахтын америкалыктар менен кошо иштеп аткан ишканаларды улутташтырып салышты да, мисалы үчүн. Анан негизи улутташтыргандан кийин мейли улутташтырды. Эми эгерде мен ойлойм да, эгерде ошо кезде Иран биз деген улутташтырганды улутташтырдык, эми болсо кайра ушундай сиздер менен жакшы карын катнаш түзөлү, кечиргиле, бирок биз мамлекет үчүн иштейбиз. Ал эми азыр келгиле кайра баягы кандайдыр бир иш аракеттерди алып барабыз десе, АКШга, Европага, башка мамлекеттерге. Анда мен ойлойм, азыр Иран бай мамлекет болуп калмак да. Арабтар деле ошондой кылышкан, Араб Эмираттары да, Саудтар да ошондой кылганга аракет кылган. Алар өзүнүн үлүшүн баягы нефть
ишканаларда көбөйтүшкөн, басым кылышкан, улутташтырганга аракет кылышкан. Бирок алар акырында баягы сүйлөшүп отуруп, соодалашып отуруп, кандайдыр бир келишимге келип, ушу батыш дүйнөсү менен кандайдыр бир жол ыгын табышкан да. Ал эми Иран болсо жок. Биз деген силер менен согушабыз, биз силерди кырабыз. АКШ чоң шайтан, Израиль кичи шайтан, Европа бул деген баягы шайтандын өлкөсү. Европалардын баарына каршы чыгабыз деп туруп, анан өтө мындай кандайдыр бир мамлекеттик идеология жек көрүү болуп калды да. Мамлекеттик идеология ушул еврейлерди өлтүрүү болуп калды. Азыр деле мисалы үчүн комментарийлеримде көп жазышат да, сен ушул еврейлерди колдойт окшойсуң деп. Туугандар, мен деген кыргыз мамлекетин колдойм, бирок мен тарыхты жана фактыларды тике көз менен карайм да, муздак баш менен карайм да, мындай прагматикалык ой жүгүрт менен, түз, калыс. Ошондо Иран тынбай ошо 47 жылдан бери дайыма эле айтып келет. Күндө айтылган сөзүнөн ушу империалисттерди, америкалыктарды кырабыз, Европаны кырабыз, еврейлерди кырабыз деп отуруп атты да. Сөз менен гана эмес, иш менен да кылып атышты. Элге кайра баягы экономика таратпай, инновацияны баягы бир аз акча берип атышты. Эми Иранда баягы кичине инновациялык борборлор түзүлгөн. Аякта аябай акылдуу балдар иштеген. Кээ бир нерселик жетишкендиктер бар Иранда. Аябай акылдуу жөндөмдүү эл экен. Бирок ошону менен бирге кайра эле баягы жек көрүү идеологиясын өнүктүрүп эле, басым кылып эле ушундай катуу келип атышкан да. Анан күнүндө ушундай жек көрүү идеологиясы да. Анан баягы акча кичине түшсө эле, нефть сатса эле Кытайга, акча түшкөн акчаны СССРдан курал алып, Кытайдан курал алып эле баягы согуштарды уланткан. АКШ өч алам деп Иракты Иранга мындай итти кое бергенде коюп салган да, тала деп. Анан Ирак талаган 8 жыл бою Ирак менен Иран бири-бири менен согушкан тынбай да. Саддам Хусейн жана Аятолла Хамейни менен согуштуруп бир нече кан төгүлдү. Ушу аябай көп адам жаракат алды. Ушу жоготууларды алсак, жарадар жана өлгөндөр менен кошо санаганда 3 миллионго чейин адам ушундай жабыркады деп айтылат да Иранда ошол согушта. Ошого огой бетер жини келип, Иран анан кийин ошо баягы концепцияны ошо түзүштү да. Баягы Сулеймани генералдын ою пикири, бизде мындай согуш, мындай жарым айды түзөбүз же согуш тегеректи түзөбүз дагы, кичине шайтанды жок кылабыз, Израилди тегеректейбиз деп туруп, баягы Хезбалла, Ансар Алла, ушул мисалы үчүн мусулман агайын-элдердин кыймылдарды, ошол эле мисалы үчүн Хамас Палестинада, Хамаска чейин ООП деген бар болчу да, Ясир Арафат, раматтылык болчу. Ошолорду колдоп эле СССР менен кошо баягы муздак согуштун, кансыз согуштун алкагында ушинтип эле кечке эле согуш, жек көрүү, өлтүрүү, согушабыз, өлтүрөбүз, биздин мамлекеттик стратегия Израилди жок кылуу деп туруп алды да Иран. Анан ошондой негизи бүт ресурстары, акчалар чын эле согушка, куралга кетип атты. Аябай эгебейси зор баллистикалык программаны жыгылышты. Ядролук куралды алганга аз калышты да, мына кичине эгерде АКШ бомбалабаса, ядролук курал да болмок Иранда. Бирок ошон жол менен кайра эле эл чөп жеп калды да, мындайын айтканда. Элге акча түшпөй калды, тиешелүү түрдө инфраструктура өнүкпөйт, соода жок. Анткени баягы батыш деле отура бербейт да, булар бизди азыр өлтүрөт экен, Израилди өлтүрөт экен, биз анда өлө мейли деп бир башын тозуп бербейт эч ким. Алар санкциялар киргизип атты. Санкциялар болсо сооданы токтотуп атты. Анан эң кызыктуу нерсеси, туугандар, бүгүнкү күнү нефтти эң көп жеген мамлекеттер бул деген Европа жана батыш, ошол эле баягы АКШ. Нефтти өлө көп керектешет да. Эгерде ошол нефтти сатам десең, ошолорго сатыш керек да. Башкаларга сатсаң анча киреше албайсың. Анан ошолорго нефтини сатып, мындай алдап-салдап, алар менен карым-катнаш түзүп, акчасын алып, Ленин айткандай, капиталисттер энесин сатат. Биз деген капиталисттерден ошо баягы алардан арканды сатып алабыз жана ошол арканга аларды асабыз деп айткан да Ленин бир кездерде. Ошол эле жол менен өтпөй, ошол эле батышка санкцияларды чечтирип, ляппай, силер менен доспуз деп туруп, нефтин сатып, акчасын алып, интеграцияга кирип, анан кийин ошол күчтүү Япония соккондой экономиканы согуп салгандын ордуна негедир согушабыз, өлөбүз, өлтүрөбүз деген эле сөздөр эле Ирандан кетип атат да. Ушуну карап эле анан ойлодум да, албетте анда элди унутсаң, эл ачка болсо, анан
кичине экономикалык туура эмес кадамдарды кылсаң, мисалы үчүн ошол эле акча станогун күйгүзсөң, демек эл козголот экен туугандар. Ошондой козголуп кетти эл. Бизде деле мисалы үчүн бизде 2005 жылкы революция эмнеден башталган? 6 тыйындан башталганбы? Ошол 6 тыйындан 60 тыйындан башталган да ар бир баягы звоноктон. Экономикалык нерселер менен мындай нерселер болуп кетет да, көп тирешүүлөр болуп кетет. Ошондуктан туугандар, мен ойлойм да, эгерде ошол кезде Иран ошондой куу кылалык, Жапониянын жолундай кылалык, баягы сиздерге макул, баягы сиздер менен иштешебиз деп туруп, анан экономикалык жактан соксо туура болор беле? Же сөзсүз эле ушундай согушту жарыялап эле, согуш жолу менен өткөн туура беле? Ушул да мага суроо. Азыр эми болсо баягы көп серепчилер айтып атат, Иран ичинде ошол кисир кан төгүп атат дейт. Бул деген оңой өтпөйт дейт. Кан кое бербейт дейт. Канча көп кан төгүлсө, канча көп баш алынса дейт, ошончо көп баягы жабыркаган эл ташбоор, жүрөгү таш болуп калат дейт. Тирүү калгандары жүрөгү таш болуп өч алат дейт. Баары бир кандайдыр бир катуу сокку болот дейт. Мисалы үчүн, эгерде Европа тарапта болсо, Европа тарапта ошончолук элди кууратсаң, багынып бермек да. Ал эми бул азиялык элде болуп атат да. Азиялык мындай кандайдыр бир жарымы түрк, кыргыздын туугандары да, мисалы үчүн жарымы перстер да Иранда. Ошолорду эгерде ушуна бычылдатып өлтүрсө, албетте бул эртең эле тынчып калбас. Тынчып калбаса дагы убактылуу тынчып калышы ыктымал да. Чоң нерсе башталган атат ушул жерде. Ушундан ой пикир келет да. Ким күнөөлүү? Мага ушу комментарийден баары жазышат, ушу АКШ менен Израиль күнөөлүү. Ага күмөн санабайм да, албетте алар расмий түрдө сөздөрдү айтып атышат. Баягы митингчилерди кан төгүлүүгө чакырып атышат да, баргыла, кылгыла, алдыга чыккыла, бирдемке кылгыла деп эле ушундай урандарды айтып атышат. Анан тиги митингчилер угуп барып бөлүп атышат да, ушуну чын эле тиешеси бар. Андан сырткары дагы Израилдин серепчилери ачык айтып атышат, биздин масса таякта иштеп атат, мыкты иштеп атат деп атышат да. Ачык айтып атышат. Каналдарга жазылса, ошолорду көрүп атат, ушундай сөздөр айтылып атат. Бирок ал абалга Иран жетмек беле, эгерде ошо баягы башынан ушинтип согушабыз, кырабыз, жыхат кылабыз дей бербесе. Ушул суроо да. Жапония бир кездерде АКШнын экономикасын талкалап койгон. АКШда мисалы үчүн Детройт деген шаары киши жашагыс болуп калган да, кедей болуп калган, кийлеген эл кедей болуп калган Детройтта. Анткени Жапония мыкты Тойоталарды жасап туруп, Америка Кошмо Штаттарынын базарын ошол Тойоталар менен арзан жана эң мыкты сапаты жогору машиналар менен жөн эле кандайдыр бир жапырт басып ийген да. Мындайын айтканда сел каптап ийген. Ошол Тойоталар селдей каптап кеткен АКШ. Ошондо Детройт дүйнө жүзүнө ошол арабаларды, унааларды жасап саткан шаар бир малда кедей болуп кетти да. Чыдай албай калды ошо Жапония менен атаандаштыкты. Жапония мындай сулуу түрдө АКШны самурай кылычы менен, экономикалык кылыч менен чабыйды да, аябай таамай. Эмнеге башка өлкөлөр ушундай кылбайт да? Эгерде башка өлкөлөр өнүксө, өзүнө баягы ресурстарын алып, нефть сатып, инновацияларга киргизип, мыкты машиналар жасап, мыкты товарлар жасап, Кытайдай да. Анан АКШ же башка батыш өлкөлөрдө ушундай түр менен чабыйсе, жеңсе, жеңиш кансыз болмок дагы, артыкчылык болмок. Өз өлкөлөрдө инновациялардын аркасы менен баймак, инновациянын аркасы менен капитал өз өлкөлөрдө калмак. Азыр эмне болуп атышат ошол нефть өлкөлөр, сырье саткан өлкөлөр? Бүт балдары ошол чоңдорунун батышта окуйт. Ошол эле баягы ксирдин балдары көбүнчө Европада жүрөт дейт да. Орусиянын мисалы үчүн олигархтардын балдары баары Европа, Америкада жүрөт, окуп жүрөт. Батыш банктарында ошол элиталар нефть саткан акчаларын кармайт да. Бүт капиталдар ошол жерде. Мисалы үчүн Орусияда же Иранда акча табат. Кытайда да ушундайлар чыгат. Кытай бирок компартиялар менен күрөшүп атат. Бир балды карасаң 200 миллиард доллар баягы ошо батыштын банктарында жүрөт да. Ошо сүткоорлук процентке салынган депозиттерде жүрөт. Элестетик эле. Кандай болсун ошо? Өз өлкөсү кедей, батыш кайра эле бай да.
өз өлкөсүндө банктарга салса, кредит берсе, өстүрсө, инновация берсе, экономика Жапониядагыдай эле да, Түштүк Кореядагыдай эле. Анан бир маалда жакшы товарлар чыгарып, экономикасын согуу ийсе АКШнын анық жеңиш болмок. Эл да бай, эл окуган, акылы жогору, адамдык капитал жогору, элдер мыкты, батыш, өлдү дей бери да. Кедей. А бирок жок. Сөзсүз ошо кан төгүшөбүз, согушабыз, геосаясат тараптан атаандашпыз, душманбыз, ана муну жана башка ушундай. Ошондой пикирлер. Менин пикирим ошондой да, эгерде мага мисал үчүн карасам, Жапониянын, Түштүк Кореянын жолу жагат да, Сингапурдун жолу жагат да. А бирок ошо баягы согуш аркылуу өзүнүн мамлекетин түптөө аракетин кылган мамлекеттер, өлкөлөр анча жага бербейт туугандар. Эми мен комментарийлеримде көп жазылат да. Ошо мисал үчүн Орусия Украинага кол салды же ошо эле баягы Палестинаны Израиль басып алды, мажбурлабадыбы? Алар кылганда, аларды согуш кылганга мажбурлады. Алар өзүн коргоп жатышат деп жазышат да көп комментаторлор. Мейли ошондой болсун да. Жапония деле мисал үчүн коргонду да, мисал үчүн Жапония коргонду. Кантип коргонду? Капиталистти кантип жеңсе болот? Арзан, сапаттуу жана массалык көлөмдөгү товарды чыгарсаң, капиталист жеңилет экен. Энисин сатып кетет да. Toyotаларды мисал үчүн канча америкалыктар какшады, ой, Ford'ду айдагыла, биздин баягы өзүбүздүн Chrysler'ди айдагыла деп кыйкырса дагы, тиги америкалыктар Toyotаны сатып алып атышты. Койчу, Toyota сонунураак деп. Ушинтип Американын Детройт шаары толугу менен ушундай кедей болуп калды да, заматта эле, бир нече жыл, саналуу жылдын ичинде. Жапониялыктар самурайлык сокку кылды, таамай кылды деп эсептейм да. Ошондой эле жол бар мындай. Элиңди аман калтырып, согушпай, жоңду жеңип салуу жолу ошол эле деп эсептейм да. Анан албетте күч колдонуу, согушка камдануу жана алдын ала баягы согуш баштала электе кол салуу туура эмес деп эсептейм. Силер кандай баалайсыңар да? Мисал үчүн сени мажбурласа деле сен барып, мисал үчүн кылмыш кыла бересиң. Башка бирөө сени мажбурласа, секир чатырда секире бересиң. Жок да. Демек, ошол мажбурлоо деп айтууга, ошол сөзгө дагы мындай эч бир ишене албайм да. Кантип мажбурламак эле. Окту ким биринчи чыгарды? Экономикалык жактан андан көрө атаандашпайсыңбы? Экономикалык тараптан сокпойсуңбу? Инновацияны өткөрүп, ушуну илимди өнүктүрүп, Жапониядай сокпойсуңбу? Түштүк Кореядай сокпойсуңбу? Дүйнөнүн баары азыр Toyota менен эле Hyundai болуп калды да. Ошол туугандар. Toyota менен Hyundai соккуну ядердик бомбадан да күчтүү кылды. Мен ошентип ойлойм да, келечек ушундай ойлонгон өлкөлөрдө да, эгерде сен инновацияны кылып же кайсы бир товар жасап туруп, анан атаандашыңды жеңсең байлык аркылуу, атаандашың эч бир мындай сен менен согушпай эле жеңилет, сага багынып калат. Атаандашыңды ачыктан эле душман жарыялап аны менен согуш берсең, бириң өлүп, бириң каласың да, бирок эч качан эч кими аман калбайт да, баары бир экөө тең жапа чегет. Ошо пикир ушундай, силер комментарийге эмне деп жазасыздар, күтөм сиздерден. Жеке пикириңди уктуңар, эми сиздердин да жеке пикириңерди уккум келет да. Эмки жолдон көрүшкөнчө.